Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы, урматтуу достор. Бүгүн кыргыз адабияты сабагын улантабыз. 4-чейрек 7-класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн бүгүн 4-сабак. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызда биз дагы да болсо Мурзабек Тойбаевдин Жорон жоруктар аттуу комедиясы жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн сабактарыбызда биз бул комедиянын 1-чи, 2-чи бөлүктөрүн өткөнбүз. Ал эми бүгүн жыйынтыктоочу сабак дал ушул комедияны бүгүн жыйынтыктайбыз. Эгерде сиздер даяр болгон болсоңуздар, анда мен чыгарманы адаттагыдай эле окуп берем. Эсиңиздерде болсо, мындан алдыңкы сабактарыбызда Жоро бир үңкүргө кирип барып, ал жерден өзүнө окшош бир эки адамды жолуктуруп калган. Мындайча айтканда, түгөйлөрү жолуктуруп калган. Алардын биринин өңү аппак болсо, экинчисинин өңү капкара болчу. Анан Жоро коркуп кетип туруп, "Силер кимсиңер?" дегенде сахна караңгылап калган эле да. Эми болсо 3-чү актта кандай окуялар болот, Жорону алдыда кандай окуялар күтүп атат, мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Эгерде сиздер даяр болгон болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Окуя Жоронун түшүнүн уландысынан башталат. Жоро: "Силер кимсиңер?" Биринчи түгөй: "Биз Жоро деген баланын өзүбүз, өзү тургай көзүбүз, түгөйүбүз, сөлөкөтүбүз. Биз Жоронун кемчилигибиз, биз сенин жетишпегендигиңбиз. Эй бекерпоздор, жолуман жоголгула" деди Жоро. Анда биринчи түгөй: "Ха-ха-ха-ха, биз жаныңда турсак, бизден кантип кутуласың? Биз сенин денеңдеги жаныңбыз, жүрүп турган каныңбыз. Биз сенин жутуп турган демиңбиз, бөлүнбөгөн теңиңбиз." Анда экинчи түгөй: "Фаркаттын бай үңкүрүн табабыз" деп далай майбаштар келишкен. Бирок алардын жолунан дайыма мына биздей сөлөкөттөрү тосуп чыккан. Дагы ырысың бар экен, эки гана сөлөкөтүң жолугуп олтурат. Космостон келгендер үңкүрдү илимий жол менен дубалап коюшкан. Абдан жакшы деген адам гана анын ичине кире алат. Экөө хор менен: "Абдан жакшы деген адам гана". Эгерде үңкүрдөгү сырларды кайсы бир наадан билип калса, анда ааламда эмне болуп кетээрин көз алдыңа элестетип көрчү. Карай тургун, биз сага баарысын көрсөтөбүз. Мына сыйкырдуу экран күйөт. Экрандан кадимки кинопроектор же диапозитивдер аркылуу белгилүү кинофильмдердин атомдук согуштун кыйраткыч алааматы баяндалган кадрлар көрсөтүлөт. Биринчи түгөй: "Жашырын сырды бир жолу Искендердин өзү, ооба, кадимки аскер башчы Александр Македонскийдин өзү билип калган. Билесиңби, ал ошондо канчалык мыкаачылык иштерди жүргүзгөнүн. Ал жер бетин канга жошодой боёду го чиркен. Кой, эми үңкүрдүн сырын абдан жакшы адам гана билүүгө акысы бар." Ушул заматта үн угулат. Электрондук музыканын коштоосу астында жогортон сүйлөйт. "Бул өзүн өзү билет, өтүгүн төргөй илет, улууну урматтабай бирди көргөнү жүрөт. Антпесе мунун 8 жыл бою класстан класска көчөдө мугалимдерин кыйнап, мурдунан жетелетпейт эле да." Жоронун үнү жаңырыкка окшоп чыгат. "Жалган, кээде 3, кээде 4 алчумун. 2-чи?" Башы шылкыйып Жоронун. Кээде эле эсеп сабагынан алчумун. А мен билип турсам деле агай өзү айтпай туруп балчы айтып эки койсо, эмне кылайын? Эмесе мына бул теңдемени чыгарып берчи." Экранда жаркыраак боек менен теңдеме жазылат. Жоро аны карап: "Муну биз өткөн эмеспиз?" Анда биринчи түгөй: "Калп айтат. Мына мен өзүм күбөмүн." Жорого жакын келип: "Мен мунун түгөйүмүн. Мен да ушундай калпты катырам да." Жоро каттуу толкунданып кетет. "Койдум. Мындан ары жалган чындыкты сүйлөйм. Жалаң чындыкты сүйлөйм. Чындыкты." Үн чыгат. "Көрөбүз." Жоро болсо кызуулап: "Мага баары бир ишенишпейт. Ошентсе деле эми мен Фаркаттын үңкүрүн таптым деп көчөдө болсун, класста болсун кыйкыра берем. Бирок баары бир мага эч кимиз ишенбейт." Анысы аз келгенсип: "Жоро жалганчы, Жоро алдамчы" дешерин билем. Аны далилдеп бере алышпайт. Кыпындай дагы факт менен далилдей алышпайт. Экөө кекирее: "Көрсөтөм көздөрүнө мен ким экенимди. Аларын ким деген менен бирге жашап, ким дегенди баалабай жүрүшкөнүн көрсөтөм." Анда биринчи түгөй какшыктап: Ой, сактай көр. Мына, мен да ушу жердемин. Мен сенин кемчилигиңмин.
Sen мансапкорсуң, атың чыкпаса жер өрттө. Бул сенин максатың. Жоронун айласы кетип, ха, кааласаң бийлеп берейинби? Бийлейт. Аңгыча жаңырып үн чыгат. Азамат, мына акысына космонавттын шлемин, баш кийимин ал. Таңгаларлык шоолаларга чагылышып, азыркы космонавттар кийүүчү баш кийим шлем жогортон ылдый түшөт. Эки түгөй ызаттуулук менен аны колдоруна алышып, музыка жаңырат. Жоронун башындагы калпагын чечип, шлемди кийгизмек болушат. Бирок өтө өсүп кеткен чачага тоскоолдук кылат. Түгөйлөр жогортон чыккан үнгө кайрылып, "О, жердин улуу адамы, бул баланын чачы мүйүзгө айланып кетиптир. Космонавттын шлеми батпай койду." Музыка ойнолот. Ошондо кайрадан үн чыгат. "Каалаганын бердим эле. Өзү күнөөлүү." Жаңырык. "Кемчиликти оңдоого болот. Жоро, жакшы адам болууга аракеттен." Жарык өчүп, жылдыздар жымыңдайт. Жоро кийиздин үстүндө жатат, таң атат. Жоро чочуп ойгонуп, атаке!" Үйдөн карыя чыгат. "Кайчы барбы? Кайчы менен чачымды алып берсеңиз." Карыя, "Ия, кайчы бар. Балам, сен бир жакшы түш көргөнсүң го дейм. Азамат, жүрү." Чыгып кетишет. Башка тараптан Алмадай көрүнөт. Ал очоктун бышканынан алып жатып, Алишер Набайынын Фаркат Ширин поэмаларындагы Ширинди ырын ырдайт. Жылкычы келип калып, ырды жактырып угуп туруп калат. Алмадайдын ыры. Сапарга чыкканыңда айныбастан, жаныңда жүрөр элем айрылбастан, түнкүсү сага жарык шам болсомчу, күндүзү көңүл куунак таң болсомчу, бутуңа тикен кирсе уусун жайып, ийнедей кирпик менен алам сайып, жолуңда чөпчар жатса, чачым менен шыпырып таза кылып коёр элем. Суусасаң көмөкөйүң кургап эгер, илебим суусун булак болуп берер. Жүзүңдү көрүп турсам анда-санда теңирим кайгым болбос бул жалганда. Алмадай нандарды алып үйгө кирип кетет. Жоро келет. Анын чачы алынган. Жоро, "Чамасы бүгүн майрам окшойт го?" Жылкычы болсо, "Иштебеген кишиге күндө майрам, күндө той. Мага да бир укурук бергилечи, колум кычышып турат." Жоро жылкычыга таарынат. "Туткундарга деле жумуш иштетет го?" Ха, чачың алынып, ичиңе ыйман кирип келаткан го? Эгер азыр жумшасам, чарчап кеттим, жатып уктап алайынчы деп жүрбөгүн. Ой, мен 3 күндөн бери жатып уктап, кайра туруп тамак ичип жатпаймынбы? Жадап кеттим. Жалкоо киши тамак ичсе да жадап кетет. Жадабайм, жумуш бергиле. Болбосо төмөнкү чочко совхоздон иштеп, акча таап, ак көйнөк сатып кийем. Киши кийиминен сыналбайт, пейили менен ишинен сыналат. Кыйкырат. "Алмадай, бул балага ак көйнөк кийгизчи." Жорого, "Үстүңдөгүнү ыргыт, кыздарды туураганда койсоңчу." Жоро боз үйгө чуркап кирип кетет. Жылкычы өзүнө кыңылдап ырдап, камчысын өрөт. Ак көйнөк кийип, мурдагыдан татынакай көрүнгөн Жоро кайра келет. "Мына, таза жигит болуп калган турбайсыңбы?" Жоро боз үйдүн кырчоосундагы көзгөгө карана коюп кубанат. "Чын элеби? Андай болсо, мен эми чыныгы жигитче иштейин. Кана жигиттин жумушун бериңиз." Шымаланып билегин түрөт. Алмадай келет. Жылкычы Алмадайга, "Пай, аты тарыхка жазылат имиш. А бирок кантип ага татыктуу болушту биле албай иш сурап турганын кара. Ай тоголок жигит, тоголонуп барып сууап келе койчу." Ха. Жигит киши да суу көтөрөбү? Ал кыздардын иши. Мага чыныгы жигиттин жумушун бергиле. Азоо тайды үйрөтөм. Сууга алың келбей атып, тайды ким коюп турсага? Карыя берилеп, "Баланын мизин кайтарбагылачы. Тай үйрөтөм десе бергиле. Кишиге киши ишенбесе болобу?" Жоро карыяга карап, "Рахмат чоң ата." Жылкычы болсо мыскылдуу күлүп, "Ай, ушунуку өттү. Болуптур эмесе. Күчүңдү бир көрөлүк. Тиги, көрдүңбү? Эн салдырбай жүргөн азоо тай. Сени эле качан келет деп күтүп турат. Барып мени үйрөтчү. Үйрөтүп көрчү көрөйүн." Карыя, "Кой, ал баланын талпагын ташка жаят." Алмадай коркуп кетет. "Ал качып кетет. Карачы чунаңдап турганын. Бала бөөдө майып болот." Жылкычы болсо, "Жок, бул экөөнүн тең кулк мүнөзү бирдей окшойт. Ыргыш ташканы башкача. Же бул тайды жоошутсун, же тай муну жоошутсун." Жоро мактана, "Мен жооштам да," ырдап бийлейт. "Азоону үйрөттү. Мен үчүн кеп эмес. Үйрөтпөй тим коюу жигитке эп эмес. Ля-ля-ля, лүлүлү, лүлүлү."
темпераменттүү бийлеп жүгүрүп келет. Тыштан тайдын кишенегени, аттын дүбүртү кылат. Карыя жылмайып, ой, тизгинди тартып жалынан бек карма. Жылкычы, карачы, ыргып мингенин, жигит экен. Кудай сактай көр, мөңгүп атат дейт Алмадай. Карыя болсо, бекем отур, ой, бекем отур. Берилердин үрөйлөрү учуп, баары бир убакытта кыйкырып жиберишет. Жылкычы тышка чуркап кетип, ошо замат кайра Жорону аярлап көтөрүп келет. Жоро үнсөзсүз жатып калат. Карыя, пай, соо болбой калды, Алмадай, куштай учуп баратып, бакадай балч этпедиби байкушумай? Бул учурда жылкычы, өзү ушуну көрмөк, чала болот. Карыя баланын башын жөлөп, жүрөгүн тыңшап селейет. Алмадай айла таппай оозуна суу тамызат. Жородон үн сөз чыкпайт. Алмадай коркунучтуу түрдө, өлгөн турбайбы? Шолокто ыйлап терс бурулат. Аны көрүп карыя да түңүлгөндөй терс бурулуп жашый түшөт. Жылкычы да чыдабай өлүптүр дегендей ыйлап тескери карайт. Пауза. Жоро тура калып, ыйлагандарды көрүп, аларга кошулуп өзү да өңгөрө ыйлайт. Ыйын угуп беркилер бурулуп көрүшүп, кубанычтан Жоронун кучактап жыгылышат. Карыя Жорого жалынып, кой, ыйлаба садаган. Аман калганың абийир болбодубу? Жоро басылбай ыйлай берет. Карыя, болду дейм балам, ыйлабачы, эч жериң оорубайбы? Жоро ыйын токтотуп, ошого ооруп жинди болуптурмунбу? Куландан соомун. Соо болсоң, эмне өңгөрө ыйлап жатасың? Силердин ыйлаганыңарды көрүп, мен дагы ыйлап жатам. Отчечим, мына, билип кой, кандай жигит болбосун, алар дайым ишти кичинесинен баштап, анан чоңуна өтүү керек. Ал эми тескерисинче иштеген сен эмес болдуң, көрдүңбү? Жоро алаканы менен томпоё түшкөн көзүн калкалап, көрдүм, рахмат, сиз менин көзүмдү ачып койдуңуз. Алаканын көзүнөн алганда көгөрүп кеткен көрүнөт. Алмадай көрүп аяй калат. Эчтеке эмес, чоң атамын айтканы туура, аны мен эми түшүндүм. Эми сууга барайын, чакалар кайда? Эки чаканы көтөрүп эпилдеп чыгып кетет. Алмадай артынан акылына кирип келатат. Жашта, алдап сооласа жакшы бала болот го. Анда жылкычы, апасы, сен өз балаңды дагы ушинтип жумушка үйрөтсөң болмок. Алмадай назик өкүнө. Ырас. Бирок Жумабайды жумшасам эле чоң энеси болушуп турса, мен кантем? Жоро субап келет. Азаматсың, айланайын. Жигитке жетим шөнөр аздык кылат дейт карыя. Анда Алмадай, балам, чарчаган жоксуңбу? Береги отунду жара койчу. Карыя, кылганың бирөө үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзүң үчүн. Жылкычы какшыктап, отунду койчу. Локудай балага сокудай талкан кеппи дегендей, бул деле жигиттин иши эмес. Жоро, жок, менимче бул чыныгы жигиттин иши. Балта гана. Балтаны алып жыгачты көңүлдүү түрдө ары бери жара коет. Дагы барбы? Ой, болсо да омкором. Тоо болсо да томкором. Ит болоюн. Тамашалап көңүлдүү түрдө итче үрүп, анан катуу улуп берем. Жылкычы тамашалай күлүп, о, тим эле зоот ит экенсиң. Ишим менен силерди ишендирмейинче иштей берем. Анда карыя күлүп, эмес ала кой, ойноп оюнга кан. Жок, ойнобойм. Ушул тайды үйрөтөм дедим, үйрөтүп минем. Анан аны мына минтип кишенетемин. Жылкынын кишенегенин тууралап, Жоро жеңди. Жылкычы көктүгүн менен куудулдугуң мага жагат. Жылкычы Жорого айтты. Көктүгүң менен куудулдугуң мага жагат. Карыя жылмайып, Жорону башынан сылап, айында, эң мурда үйрөтүүнүн жолун өзүң үйрөнүп алгын. Камчыны ал, азуу тайдын эки кулагынан бекем минип, бурап кармап, камчынын сагалдырыгы менен анын ээрдин чорбулайсың. Көнгөндөн кийин анан эртең үйрөтөсүң. Жок, мен азыр эле үйрөтөм. Бүгүн. Шашпа, шашкан шайтандын иши. Бүгүн майрам садагасы. Отур. Оттун жарыгында биз бир ырдайлы, сен бийлейсиң. Макул ата. Гитараны алып чертет. Беркилер көңүлдүү ырдап анан бийлешет. Айталиев, мен жылкычы, сен чабан. Жылкычы менмин, сен чабан. Колхоздун малын мен багам. Өлкөбүз үчүн иштейли да, өркүндөп өссүн гүл заман, эки рет айтат. Көшөгө. Жайлоодогу окуя уланат. Мурдагы көрүнүш арадан 2 ай өткөн. Эркектер чай ичип отурушат. Жылкычы, түндө тиги коктудагы койчулардын коросуна карышкыр тийиптир дейт го. Шамалга каршы илкип келип, баглан козусун көтөрүп кетиптир. Аттың иттери да туйбай калыптыр. Алмадай подноско тамак алып келет. Жетим кайда кеткен?
Тамак жесе болот эле, карты ачты го бечаранын. Ал тоонун чокусуна чыгам деп ойноп кеткен. Жакшылап үйрөнөм деп акидей асылганынын огу жок мылтыгымды да бергем. Карыя: мен тарс эткен үн угуп, коңшубуз кармыш аттыго деп ойлодум. Анда жылкычы: тоодо атылган мылтыктын үнүнөн анын кимдики экенин ажыратып билүүгө болбойт. Кудай сактай көр, өзүн өзү атып албагай эле. Жок, карасаң арай, жетим келатат, аркасында бирдеме бар, өлгөн койго. Жылкычы: кашабаң дагы жара тарткан экен, Карыя: өзү атып алган кой болбосун, утурлай басып: ой жетимчем, жонуң дагы эмнең? Иттерди бир тойлотойын. Алмадай чочулап: эмне дейт? Жылкычы: калп айтсам кара жер жутсун, карышкыр көтөрүп келатат. Жоро келип, жонундагы бөрүнү Карыянын алдына таштайт. Жоро жылмайып: ата, сиз жыгылсаң нардан жыгыл, буйласын кармай жыгыл дебедиңиз беле? Мына, мен көк жал карышкырды жыктым. Ха-ха-ха-ха, амалым кантесиң? Акырын карап турсам, дегеле койдон жоош болуп келип, биздин козуну гана көтөрүп кеткиси бар. Түндө тиги коктудагы койчулардын коросуна тийген ушул. Ийинин таптыңбы? Булакка келиптир. Мен атаке, сиз үйрөткөндөй ыктоо жагы менен аңдып келдим. Окту уруксатсыз алып кеткеним үчүн кечирим сурайм. Азаматсың. Бирок мындан кийин уруксатсыз албай жүр, балам. Отуруп ысык шорпой иче кой. Жылкычыга карап: сен бөрүнүн терисин сыйры. Жорого: биз талаага түшкөндө бөрүнүн териси үчүн сыйлык аласың. Жылкычы карышкырды сүйрөп чыгып кетет. Жоро: чоң ата, баягы убаданы качан аткарасыз эми? Бото? Кайсы убада? Баягычы? Азуу тайды үйрөтөйүн десем, шашпа деп койбодуңуз беле? Карыя кыйкырат: ой абытай, бер кел. Жылкычы келет: баягы эн салдырбай жүргөн азоо тайды берчи, үйрөтүп көрсүн. Болуптур, тигине эн салайын деп алып келип байлап койгом. Акырынай, сак бол, муну тим эле жапай айбандай көрдүңбү? Безгек туткандай калтырап турганын. Коркпо, Алмадай дейт. Алмадай айтат: жылкычы: эгер тоодон көчкү жүрсө, карагайдын шорунун катканы. Жигит дагы ошондой. Эгер корксо, анын өлгөнү. Жоро алаканына түкүрүп ырдап бийлейт: азоо тайды алкынтып минип алам. Капталына катырып камчы салам. Азоолугун койдуруп жоош кылам, эшек буртун түшүрүп сооп кылам. Ля-ля-ля, лүлүлү. Мен сүйөмүн асманды, ала тоомду. Бут бастырбай кубалайм келген жоону. Мен ак калпак ойногон оон сала, Жоро деген жоруктуу эрке бала. Ля-ля-ля, лүлүлү. Жоро артына шарт бурулуп, байлануу турган тайга чуркап кетет. Баары кызыгып, толкунданып, артынан карап калышат. Азоо тайдын кишенегенин чаап бараткан дүбүртү угулат. Бул окуяны сахнада көрсөтүүгө да болот. Окшоштуруп жасалган тайдын макети имитациялоо аркылуу өчүп жандырылган жарыктыктын жардамы менен. Пай, азоонун асман айдан секиргенин кара. Аппали, тарт, тизгинди тарт. Байкуш тоголок жетим дейт Алмадай. Карыя кыйкырып: жалдан ал, жалдан! Укту, кудай сакта, чымын куюн болуп кетти. Алыстан кеткен дүбүртү угулат. Карыя: ой, акырын жыгыласың, тигини. Алмадай: ай, жыгылды. Алакандары менен көзүн жаап кайра ачат. Жок, кудай ай, дагы топтой тоголонуп түшпөгөй эле. Келме келтирет. Ла илахо Мухаммад Расулалла. Жылкычы каткырып: охо, мында өнөр бар экен. Бирде күлүп, бирде мостоюшуп, сахнаны айланта жардана карап турушат. Сыртта тайдын дүбүртү кайра жакындап, алардын түбүнөн өткөндөй даана кулат. Жоронун Алла деген жеңиштүү үнү жаңырат. Алмадай келме келтире берет. Тайдын кишенегени чарчап бышылдаганы даана кулат. Жоро келет маңдай терин шыпырып. Жылкычы Жорону кучактап көтөрүп алып тегеренет. Анан далысын таптазылап: сен чыныгы жигит болдуң. Эми менин сыныма толдуң. Колхоздо мага сыйлыкка тийген 5 тайымдын эң азоосу эле. Ушуну сага сыйлыкка бердим, ала кой. О, балам, эр экенсиң. Эми сага кол койдум. Карыя айтат. Алмадай анда: ырас болду айланайыным. Жетим жүрүп жетилет деген ушу. Рахмат эжеке. Бирок мындан ары силер менен көп деле жетим дебей жүрсөңүздөр. Мен жетим эмесмин. Ой, жетиммин деп өзүң айтпадың беле дейт жылкычы. Карыя: ооба, өзүң айтпадың беле? Чоң ата, байке, эжеке, калп айткам. Ошондо эне атам бар, жетим эмесмин десем, силер мени кабыл албай, кайра ошо милиционерге кармап бербейт белеңер. Ошон үчүн жүрүп келаткан мотоциклдин үнү, иттер арсылдайт, мотоцикл токтойт. Милиционердин ышкырыгы угулганда itтердин үнү басылат. Жоро коркуп боз үйгө кире качат.
Милиционер келип: «Ассалому алейкум. Милициянын участкалык инспектору Искендеров», честь берет. Карыя: «Ва алейкум ассалам. Кош келипсиз, уулум». «Кош». Жылкычы кубанычтуу: «Охо, Мукамбетсиңби ой? Салам алейкум. Түндө түшүмдө бүркүт көргөм ойгоноор замат. Мухамбет келет бүгүн дедим. Ха-ха-ха. Кучакташат. Чакыртпай келдиң, чоң мейман. О, досум, мейман болуп кетүүгө не жетсин, бирок кантесиң? Ушу күндөр иш чачтан көп, рахмат. Былтыркыдан калган иш бар беле? Кудайдан жөө качып кутулган бир оңбогурду издеп жүрөм. Жер соруп кеткендей жок. 2 ай болду. Үйүнөн кетип калган. Алды менен тайэжесиникине барам деп. Анан качып кеткен. Балдараны тоого чыгып баратканын көрүптүр. Коңшу жайлоодогулар сенин жаныңда бир жаңы жардамчы пайда болду деп айтышты. Кантсе бир кабарын билип кетейин деп келип калдым. Балким, эмне дейт? Кой, менин жардамчым андай эмес. Абдан азамат жигит. Кандай мыкты чабан десиң болсун, аны менен теңдеше албайт. Кол эмнеге тийсе ошонун баарын ойдогудай орундатат. Анын бир гана айыбы тагдыры курусун. Бечаранын ата-энеси өлгөн, тоголок жетим. Ошондой жакшы жигит мени бир тааныштырбайсыңбы? Андай балдарды мен дружинама кошуп аламын. Эй, жетим, кел мында. Милиционерге: «Уялчаак бала, ошонусу жагат». Үйдөн өжөрлөнгөн Жоронун колунан жетелеп алып келет. Милиционер күтпөгөн: «Чунак, сен белең? Ай, мындай деп ким ойлоптур? Ай, муну өлүп калган экен деп энеси ботодой боздоп бук тушуп турбай калды. А бул ойтоону кыдырып саякаттап жүрөт. Уят эмеспи, Жоро? Ос сен жерге кирсеңчи?» Жоро башын шылкыйтып: «Уятыман жерге кирейин дейм. Жер каттуу. Мен айыптуумун, кечириңиз, жолдош». Сөөмөйүн кезеп: «Мени жолдош дебе, чунак бала. Үйүңдөн неге качтың? Сен эми туткунсуң. Мени гражданин начальник дейт, а сен качкын, күнөөкөр, түшүнүктүүбү?» «Бу бала үйүнөн качып келген бекен. Мунун дагы кандай жоруктары бар?» дейт карыя. Манжалары менен санап милиционер дүкөндүн айнегин сындырган, бирге окуган жолдошун урган. Ой, мунун кылбаганы жок. Жорого карап: «Кана, өзүң айтчы, дагы эмне кылдың?» «Менин бардык жоруктарыма 2 гана манжаңыз бүгүлдү. Ал эми айылда дагы башка бир нерселер болсо, анда менин тиешем жок, жолдош гражданин начальник. Тоодо 2 ай жашап, мен эч кандай жамандык иштегеним жок. Муну мына атам да, байкем да, эжем да айтып берсин». Карыя бул өзүн алдан эмедей алып жүрдү. Кыйтың-мыйтыңы жок. Улууну урматтайт, айтканды аткарат, түшүнөт. Эмгекчил экен, деди жылкыча. Алмадай: «Жумуш тандабайт, от да жагат, нан да бышырат, отунга да барат, суу да алып келет. Кээде бээс ашып да жиберет, секетиң. Мен муну жазалабасаңар экен деп өтүнөм. Ал өзүнүн айыбын жууду», дейт карыя. Милиционер көпкө ойлонуп турат. «Эмне кыларымды билбей турам. Камоо керек эле. Бирок бул азыр таптакыр башка Жоро болуп өзгөргөнүн көрүп турам. Көрсө мен таптакыр башка Жоронун артынан келипмин. Азыр менин алдымда турган жакшынакай эле бала го». Колун көкүрөгүнө алып, карыяга урмат менен: «Жакшы болуптур, ата. Сиз айткандай болсун. Эми бул эмне иштөөнү каалайт экен? Өзү айтсын». Ошол жерде пауза болот. Жоро баарына: «Куштар төмөндө учуп кетип жатат. Демек жакын күндөрдө тоого кар жаап, суук түшөт. Биз баарыбыз тең төмөндөп, талаадагы айылга кайтып кетээр мезгил жетти. Мен дагы эми китептеримди колго алайын». Күлүмсүрөп ийилип таазим этет. «Берген наныңыз, берген тузуңуз, жакшы сөзүңүз, акыл тарбияңыздар үчүн рахмат. Жолдош лейтенант, гитарамды алып чыгайын. Сизден сурарым, мени апама жеткириңиз. Мектепти да сагындым. Атам менен да акылдашуум керек». «Гитараңды ал да мотоциклге отур», деди милиционер. Жылкычы токтотуп: Жок, Мухаммед менен бирге мотоциклге барууга болбойт. Айылдагылар качкынды кармап келди деп күлүшөт. Сенин ак ниеттен иштеген ишиң, тартиптүүлүгүң үчүн сага тетиги өзүң үйрөткөн тайды сыйлыкка беремин. Өзүңдүн үйүңө ат минип, чыныгы жигитке окшоп, бакыйып барганың айланайын». Карыя: «Ооба, ат энең бир кубансın. Үйүңө тез бара бер, мен кечкурун келем», деди милиционер. Жоро: «Рахмат агай, рахмат. Сизди күтөбүз, келиңиз, сөзсүз келиңиз, Тилек ырынырдайт. Чаап бараткан аттын дабышын билдирген музыка. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү
Жоронун жоруктары аттуу комедиябыз дагы өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. 3 саат аралыгында бул чыгарма менен тааныштык. Андагы каармандар, окуялар, чыгарманын берейин деген идеясы, айтор баары жөнүндө кеңири маалымат алдыңар деп ойлойм. Эми болсо үйгө тапшырма мындай болсун. Чыгарманын аягы силерге жактыбы? Жакса, эмне үчүн жакты? Бул чыгарманын башка чыгармалардан өзгөчөлүгү эмнеде экен? Жазуучунун чыгарманы жазуудагы чеберчилиги эмнеде экен? Дал ушул суроолорго өзүңөрдүн оюңарды кыскача кыргыз адабияты дептериңерге түшүрөсүңөр. Аны түшүрүп бүткөндөн кийин WhatsApp аркылуу өзүңөрдүн кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге жибересиңер. Биз бул комедия жөнүндө балким мындан дагы 2-3 сабактан кийин кайталоодо дагы сөз кылып калышыбыз мүмкүн. Андыктан үй тапшырмасын жакшы аткаргыла. Сабакка катышып бергениңер үчүн жалпыңарга ыраазычылык билдирем. Кайрадан кийинки кыргыз адабияты сабактарында жолукканча сак саламатта тургула.